Бишкекте ошол журналистика боюнча окуп, өзүм педагогика боюнча эмес, журналистика боюнча көбүрөөк алектенип калдым да. Дээрлик 6 жыл аралыгында ошол журналистика менен алектенип, 2014-жылдан 2020-жылга чейин журналистикада. Кайсыл телевиденияда иштедиңиз? Ош шаарында Нур телеканалы деген бар. Мен азыр ошол убакыттан пайдаланып, өзүм ошол кесиптештериме, жетекчим Айзада Болотовнага аябай бир терең ыраазычылык айткым келет да. Мира Жианалиева деген эжекебиз бар эле. Вот ошол кезде мен сайтта көбүрөөк, баягы Клоп медианы билесиздер да. Алар сайт менен көбүрөөк алектенген үчүн ТВ форматы бул башкача. Радио башкача, өзүнчө бир. Аны түшүнүп, акырын иштеп кетиш керек. Мен келгенде ошол телевиденияда колдоо көрсөтүп, ошол эфирлеримди алгач мен кабарчы болуп иштегем. Ал телевиденияда 2017-жылы күз айында баргам Нур телеканалыначы. Ошондо мени Айзада Болотовна деген ошол жетекчибиз тосуп алып, колдоо көрсөтүп, ошентип иштешкенбиз. Анан акырын ошо кабарчы болуп, үйрөнүп, кабарчылыкты үйрөнүп, эми журналистика бул клоп башка, телевидение башка деп айтып атпаймынбы? Ошентип анан телевидениянын түйшүктөрүн дагы үйрөнүп, телевидение эмне деген, ТВ кандай деген бир казан да. Ошону казанында кайнап 3 жыл аралыгында иштешкенге мүмкүнчүлүк болду. Ал арасында баягы өзүмдүн теле программамды даярдадым. Андан сырткары жаңылыктар форматында мен жаңылыктардын бир редактору кызматында иштедим да, өзбек кызматында иштегем, өзбекче эфирлерди алып барып жүргөм. Мени көпчүлүк айтчу, сиз улутуңуз кандай, эмнеге өзбекче алып барасыз, бирок өзбекчени жакшы алып барат экенсиз деген сөздөрдү айтышкан.